Assalamu alaikum dostlar. Биздин катарыбызда, жамаатыбызда үй бүлөсү менен чогуу келип, ошо ыйык зыяратты аткарып жүргөн мекендештерибиз бар. Ошолордун бири мына Арген мырза. Зыяратыңыздар, дуаңыздар кабыл болсун. Мен мындай сырттан карап туруп чын эле мындай суктана турган болуп атат да сиздердин зыяратыңыздарчы. Эми баарына насип болсо ушундай жетелешип келип, ыйык жерлерде дуа кылып, ошо үй бүлөгө, мамлекетке дуа кылып жүрөсүздөр. Өзүнчө да келип кеткен белеңиз буга чейин? Келгенбиз. Жеке болуп. Үй бүлө менен келгенде кандай айырмачылык? Же мурда деле үй бүлө менен келгенсиздер? Биринчиден ассалам алейкум. Биз Кудай мурса 2023 келдик элек умрага. Үй бүлө келгенбиз анда деле. Келинчегим экөөбүз келгенбиз. Мында ошондо келип аябай суктанып, ата энеси менен келгендерге, бала чагасы менен келгенде суктанып ниет кылып койдук элек. 2023-24 Кудай мурса баралы деп. Анан насип болуп 2024 январга, 2025 январга туш болуп калды. Ошо жылы анан мында эми ата энебиз менен келдик. Кайненем менен мамашаны алып төртөөбүз келдик. Демек сиздер азыр өзүңүздөр апаларыңызды алып Апаларды алып келдик. Эми баягы айтып өткөнгө эмоция абдан сонун. Руховный жагынан, духовный жагынан дагы, мындай жагынан да караганда аябай таасирленип атабыз. Дагы кыргыздар мында да бул жылы дагы көбөйүптүр зыяратчылар. Умрага келгендер, аны көрүп аябай сүйүнүп атабыз, кубанычтабыз. Сиздер буга чейин келген турбайсыздарбы? Мени да кызыктырат да. Мындай умрага чейинки, умрадан кийинки үй бүлөлүк жашоодо өзгөрүүнү байкадыңызбы? Өзгөрүү абдан эле байкалат. Үй бүлөлүк жашоо турмушта баягы бири-бирин түшүнгөнүбүз, чогуу сапар болуп жүргөнүбүз, сапарга чыгып жүргөнүбүз, баягы үйдө береке бар, чыр-чатак жок дегендейчи. Кадимкидей баягы Кудайга шүгүр, эми баягы төрт жагынан да төп келишкен, баар жагынан дагы Алла Тааланын дубасын алып атабыз. Пайгамбардын зыярат кылып, Аллахка дуа кылып, зыяратыбыз мындай айтканда пайдалуу, берекелүү өтүп атат да. Кудай мурса жылда келишке насип болсун. Канча балаңыздар бар? 5 балабыз бар. 5 бала. 5 улум бар. Иншалла, өмүрлүү болсун. Алла разы болсун. Балдарга дуа кылып атасыздар да, Кылып атабыз иншалла. Кудай мурса келер жылы балдар менен келели. Анан кийинки жылы дагы Кудай мурса балдар чоңоюп үйлөнүп калса, неберелер менен келели деп устаздар дуа кылып атпайбы? Ошо дуаларым баары кабыл болсун буюрса. Көп кыргызстандыктарга келбегендерге насип болсун. Буюрса дагы чоң ажылыкка да келели. Ушундай ыйык сапарга чогуу келип, бири-бириңиздерди толуктап, ушул жерде мындай жашоонун маңызын түшүнгөнгө бир мүмкүнчүлүк болуп атат да. Сизге мындай үй бүлөлүк бакыт дегенде кандай түшүнөсүз? Кандай комментарий берет элеңиз? Үй бүлөлүк бакыт үй бүлөң менен аман эсен болгонуң, ата энеңдин алдында тургануң, чогуу монтип умра кылып жүргөнүң, мындан артык кандай бакыт бар? Жеңге да бир суроо берели. Ушул эне катары балдарыңызга дуа кылып атканда кандай сезимдер болуп атат? Ошо ыйык жерлерге мындай ээрчишип келип, чогуу ушундай жүрөсүздөр. Өзүңүздүн таасирди берише кетсеңиз. Эми кандай десек, Аллах Таала эң башкысы кабыл кылсын, зыяратыбызды кабыл кылсын деп эле дуа кылып атабыз. Жолдошум айткандай ошо кийинки ошо сапарыбызды балдарыбыз менен чогуу келип, ошо жаштайынан ошо ыйык жерлерди алып келип, Аллах Тааланы таанытып, Пайгамбар дагы жакындан тааныталы деген ниет менен ушул жерге чогуу келели деп дуа кылып атабыз. Улдарыбыз ыймандуу, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган балдар болсо экен деп дуа кылып атабыз. Анан бул Сиз Арген ажыны мындай өзгөргөнүн байкайсызбы? Ушундай сапарга келгенден кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөр болобу Арген ажыда? Эми бир аз болсо керек, негизи өзү эле табияттан жакшыбыз, анан жакшы Кудайга шүгүр. Машалла. Сиздерде үй бүлөлөр көп болсун. Бактылуу ушундай ээрчишип келип, ушул жерлерде ибадат кылып. Рахмат сиз. Мекенибиз баягы ар бир үй бүлө бул мекен экен да, мамлекет өзүнчө бир мамлекет экен. Ошо мамлекетте ушундай бир бактылуу үй бүлө, бактылуу турмуш, бактылуу күндөр көп болсун. Саламат болуңуз. Ассаламу алейкум.